Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн силер менен адабий окуу сабагын өтөбүз. Маанайыңар кандай балдар? Карагылачы, жаз мезгили келип, айланада бак-дарактар жанданып, кооздукка бөлөнгөн учур. Күн жылып, көңүлүбүз ар дайым күндөй жаркырап турсун. Асманыбыз ачык болсун. Күн нуру ар дайым тийип турсун. Бүгүнкү биз айта турган темабыз жаңылмачтар. Элибизде балдарды жаңылбай, бат жана таза сүйлөөсү үчүн көп кам көрүшкөн. Ошол үчүн алар жаңылмачтарды ойлоп табышкан. Жаңылмачтарды айтуу кыйын болсун үчүн окшош тыбыштардан турган бир нече окшош сөздөрдү катыштырып, ыр түрүндө ойкаштырып чыгарышкан. Жаңылмачты көбүнчө бири баштап айтып, экинчиси аны өзүндөй кайталашкан. Кайталаган адам так айтып кетсе, ал жеңүүчү болгон. Мисалы келгиле, чогуу кайталап көрөлү. Ал аралда да марал, бул аралда да марал, от экен маралга да арал, оттосун аралга да марал. Мен биринчисин жай кайталадым, экинчисин батыраак, анан тезирээк, тез-тезден айтуу керек. Мисалы, ал аралда да марал, бул аралда да марал, от экен маралга да арал, оттосун аралга да марал. Эми бат-баттан айтууга аракет кылалы. Ал аралда да марал, бул аралда да марал, от экен маралга да арал, оттосун аралга да марал. Кийинкисин карагылачы. Белестеги 5 кашка кой, 5 башка кой, 5 аласы кунан кой, 5 аласы дөнөн кой. Өз алдынча кайталап көргүлө. Балдар, силер да жаңылмачтарды жаңылбай айтып, тилиңерди көндүргүлө. Сөздөрдү таза, так, көрктүү айтып сүйлөөгө машык кыла. Жаңылмач айтышуунун максаты жаңылбай, бат айтуу болуп эсептелинет. Мисалы, суу боюнда дарак өсөт, сууну дайым карап өсөт, суу чачын тарап өсөт, суусуз калса араң өсөт. Мен жай түрүндө айттым, балдар силер дагы кайталап, бат-бат айтканга аракет кылгыла. Кыргыз эли өзүнүн көп кылымдык тарыхында элдик каада-салтты, үрп-адаттарды, жаңылмач сыяктуу ооз-эки чыгармаларды муундан муунга сактап келген. Мындай сөз казынасын эч бир башка мамлекеттеги элдерден которуп алуу мүмкүн эмес. Себеби жаңылмачты кыргыздар гана айтып келген. Жаңылмач балдар адамдардын көңүлүн көтөрөт, анткени аны дайыма күлкү коштоп жүрөт да. Сөздөрдү так айта албаган, айрыкча р, л, и жана башка тыбыштарды чаташтырган болсоңор, ушул тамгалар катышкан жаңылмачтарды көп айтсаңар, тилиңер бат көнүгөт. Мисалы, өйдөгү жаңылмачты кыздар айтып көргүлө, ал эми ылдыйкы жаңылмачты балдар айтып көргүлө. Мисалы, шайыр шактан өрүк терди, көк кызылын бөлүп терди, шайгүл шактан өрүк терди, эзилгенин бөлүп терди. Кыздар ичиңерден кайталап тургула. Балдар, келгиле, силер менен бир сере кайталайлы. Белес-белес 5 бала, белестеги 5 баланы кара. Белестеги 5 балада белекке келген 5 чара. Тезирээк айтууга машык кыла. Көк көгүчкөн, көгүлтүр көрккө көмүлгөн. Көрдүңбү көйкөлүп көрүнгөн, көк түстү көлдү көлдү күлбүргөн. Жаңылмачты дароо шарт айтып кетүү оңой иш эмес. Ошондуктан аны айтууда
кылдаттык, чеберчилик болуу керек. Силерге балдар, мен тапшырма бергим келди. Жаңылмачтарды жаттап, тилиңерди жатыктырып, бат, коо сүйлөөгө машык кыла. Ушуну менен балдар сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки сабакка чейин сак саламатта болгула.